Ассаламу алейкум, жамат. Бүгін да Жалалабадты көздөй жолға чыктык, короче. Счетчикти нольга сбрасывать этип койгом, азыр 7 километр болуптур уже. Азыр Кудай берген тараптардан өтүп баратабыз. 70% заряд менен чыктык үйдөн. Канча процент калганда зарядтайбыз, ошолордун баарын көрсөтөбүз. Каерден зарядтайбыз, канчага сомго зарядтайбыз, бүт баарын көрсөтүп берем жолдо. Жолдогу обстановканы да тартып кетебиз заодно. Анан барганда шашпай эле айдап барабыз, зарядтачы жерлерден зарядтап, шашпай айдап барабыз. Саат азыр 11:50 өттү. Бир аздан кийин шаардын территориясынан чыгабыз. Саат 11:55 өттү, Бишкектин территориясынан эми чыктык. Мына Кожомкулга келдик азыр. Азыр 51 километр жүрүп, бул жака сол жака бурулганда Кара Балтадан трассага. Ошол жакта спарктан бир аз зарядтап алабыз, анан дальше жолго улантабыз. Негизи зарядтабай деле кийинки төшүдөгү зарядка жетсек болот, бирок сактыкта кордук жок дейт го. Урматтуу жамаат, мен силерге жакшы жаңылык менен эми эксперт парктын рефералдык программасы дагы жакшырды. Мурда ар бир чакырылган досуңарга 1000 сомдон болсо, азыр ар бир 3-чү чакырылган досуңарга 2000 сом. 3 досуңарды чакырдыңар, 4000 сом иштедиңер. 6 досуңарды чакырдыңар, 8000 сом иштедиңер. 9 досуңарды чакырдыңар, 12.000 иштедиңер. Ошондуктан эксперт паркка досторубузду чакырабыз жана өзүбүздүн кирешебизди көтөрөбүз. Эскерте кетсем, эксперт паркта комиссияны өзүңөр каалагандай кылып тандайсыңар. Суткасына 55 сом, же ар бир заказдан 4 сомдон, же 2%. Өзүңөр каалаган тарифти тандап алып, каалаган суммада иштесеңиздер болот. Бонус алуунун шарттары мурдагыдай эле, өзүңөр 20 заказ кылган болушуңар керек эксперт паркта. Жана силер чакырган айдоочу 50 заказ кылгандан кийин силерге автоматтык түрдө эртеси күнү балансыңарга акча түшөт. Байланышуу жолдорун жана ссылкалардын баарын видеонун описаниясына калтырып коем. Эксперт паркка кошулабыз жана өзүбүздүн кирешебизди көтөрөбүз. Жамаат 12:50 өттү. Кара Балтадан Жалалабад Ошту трассасынын көздөй бурулган поворотко паркка келдим, зарядкага. Анан бул жака келгенге чейин 70тен канчага чейин түшүптүр көрөбүз. 55ке чейин түшүптүр. 15% кетиптир. Анан бул жерде турган жерден эле кийинки зарядканы пландаштырып алабыз. Кийинки зарядканы могу төшүнүн үстүндөн кылсак болот. Заправкадан же бул жактан. Парижден кылсак болот. Ошол жака жетсек смело болчудай. Анан кийинкисине бир аз сомнение бар, ошон үчүн аны койбойбуз. Ошол жерден зарядтайбыз. Ал жака чейин 93 километр экен. Бул зарядкадан 89%ке чейин кылдык. Эми токтотобуз. Остановить зарядку. 284 сом. 34 минута. Зарядты алып кайра бисмилля деп жолго чыктык. Сапарды кайра улантабыз. Кийинки зарядкага чейин 91 километр экен. Канча процент калат ошолго чейин жол көрөбүз. Так, ошентип постко келип баратабыз. Жакында базмын санаттан артынан турабыз. QR коддон эле моторизден туруп чыкпай эле төлөйбүз. Дальше кетебиз. 50 сом бул жак. Эң четке болмаса грузовой. Бул жак встречный. Төө ашуудан уруп баратабыз. Тар, могул жагын жанагы кылып салган, ошону тар кылып. Вентиляциясын оң жагынан кылып салган, үстүнөн болбойт. 3 километр туннель деп ашыган. Азыр Төашудан уже түшүп баратабыз. Эшикте за бортон 8 градус, аябай суук экен. Жана айдап келатканда тарсты бирдемге жарылгандай болуп кетти, жүрөк түшүп калып, дөңгөлөк жарылды, не болду деп.
мотор нормальный. Не жарылды, бирок түшүнбөй койдум. Бирдемке тарс деле да явно. Машинадан чыктыбы же башка жактан чыктыбы, бирок мен айлана тегерегимде жакын, прям жакын жерде машина жок болчу. Машинага жакын жерден звук чыкты эле. Дөңгөлөктөрү нормальный. Азыр мы печка иштетип алып баратабыз, себеби суу экен аябай. 28 градуска коюлган печка. Ушундай смешанный режим, кондер, печка, ушундай кылып баратабыз. Кээде өчүрүп коюп. Курут-мурут саткан жерлерге келдик, то ошодон түшүп баратып. Азыр кичине кымыз, анан куруттун 3 түрүнөн алып дальше жолду улантабыз. Кайра кеттик. Саат 3:24 өттү. Париждеги зарядка келдик, өзүңөр көргөндөй. Мына Париж 49% менен келиптирбиз. Канча зарядка чейин зарядтайбыз, байкаштырып көрөбүз азыр. Кийинки зарядка токтогулдан болот. Эйфелевая башнянын тушундагы мечит. Бул жактан баамдатуу убактысы болуп калды, кирди уже. Биякта ажатканасы, бул жакта дараткана. Анан бул жактан QR код 15 сом отуруп коебуз туалетке. Анан баамдатка киребиз. Так, бул жактан да 89% чейин зарядтадык. Акчасы 298 сом, 300 сом. Токтотобуз зарядты. 90% болду уже. Эми жолдо дальше улантабыз. Так, азыр биз бул жакта турабыз. Парижде. Заряд бүттү, мана кийинки заряд Спарктан, кийинки зарядтан калабыз ушул жактан. Могул жакка чейин өтө эле алыс болуп кеткендей сезилип атат, бирок жетсек деле болот. Но рисковать не стоит. Маршрут түзөбүз 168 км 2,5 саат дейт. Мына жолго чыгабыз, печка иштетет, кондер иштетет, 28 градуска коюп койгон бул жакта. Ручникти чүрөбүз. Парижден акырын чыгабыз. Айнекти бир аз жууп алыш керек экен. Ката караван. Эгерки каравандардын урматына коюлган эстеликкен деп койгонсуң. Бул жакта Эйфелевая башнянын урматына коюлган башня. Мындан акырын байкаштырып чыгып кетебиз трассага. Машина жок. Так, акырын чыгабыз, мына жолдордун четтерине ремонт болуп атыптыр, казылыптыр бул жака чейинки жерлердин баары. Бисмиллахи таваккалту алаллахи ла хаула ва ла куввата илля билля. Анан зарядтап чыккандан кийин запас хода 360 көрсөтүп атат. Анан по факту bundan негизи бир аз азыраак болот, айдаганга жараша. А зарядный станцияга чейин 161 километр. Келе атып эртең мененки 5-терде жестко уйку келип кетти. Жаттык. Эми турдук, саат 8ден 27 өтүптүр. Турсаң эле мондай вид го.
кайра жолго чыктык. Суу самырда эс алып түнөп деле эмес, эрте менен депти кой. Короче, саат 5-те жатып 8-ден өтүп турдук, 8:30. 5-те жаткам, 5:30 уктагам, уктай албай жатып. Ушунда 3 сааттай уктап турмун. Жакта очередь менен өткөрө баштаптыр. Реверсивное движение болуп. Азыр тиякта өткөрүп аткан үчүн окшойт. Андан кийин бизде өткөрөт. Ичи чыгат. Саат 11:37 болду. Зарядкага келдик. Начинается деген басабыз. Начать. Азыр канча заряд башталганын көрөбүз. Канча заряд менен жеткилгенибизди. Так, бияка чейин 50% ровно заряд менен келип турубуз. 80ден өткөрүп кайра жолду улантабыз. Тет жерден трассадан бурулгандагы эле Spark заняткен, даже очередке өтүп алышканбы билбейм. Анан бул жакта чачтыкы деле бар, чачы мотордук. Мунун көбүнчөсү билесизби, четте турган үчүн. Жакта очередь болуп кеткен го дейм. Трасса автолор да бай. Бияка келгенде очередь болуп кеткен. Тет жакта машина очередь турат. Как кафе. Тетил менен заряд болуп канчыр. Бул жактан ичкенге сушняк, мушняк, пахлава алып алдык. Азыр заряд нормально толтуруп, кайра жолду улантабыз. Бул жактан, короче, 53ке чейин эле заряд алып, өзүнчө эле токтоп калып турмун. Зарядник сайылды деген знак турат, бирок заряд кетип атат деген знак жок. Тигин панелинен карасам деле киловаттары, короче, 0 болуп турат. Азыр кийинки час 24-түн зарядкасы бар экен, жакын жерде ошол жерге барабыз. 1 километр түштүк. Ананда 52ден башталды, азыр 53 болду. Напряжение 559, мощность 47 киловатт. И 32 минутта толуп дейт, полный заряд болгон болсам. Бул жакта 4 тең бош экен. Бул экөө бош. Биз жанагы заряд кылбай койгон жер, иштебей койгон жер, тетиги террас жайракта. Ал жактагы бирок Spark'та занят экен баары. Тет жерде как раз туалетте байкап калдым. Туалетке киребиз азыр. Анан кайра жолду улантабыз.
Аны азыр кийинки зарядты пландаштырып аткан кез. Так, биз кайда турабыз? Мына ушул жерде турабыз. Анан могул жакта Спарктын бирөөсүнө барып зарядтап, анан кетсек нормально болчудай. А так маяка деле жетсек болот. Базар коргондорго деле жетсек болот дажычы. Могул жакта базар коргонго деле жетсек болчудай. 221 километр экен, бирок ага жетпей эле бир аз заряд кылып алып туруп, анан кийинкисинде ошол базар коргонго барабыз. Могул Спаркка же анан кийинкисине барабыз. 151 километр дейт. Анан акыркы зарядты базар коргондон кирип, ошондон ары кетип калабыз. 83%ке чейин зарядтадык. Остановить зарядку. Остановить кылабыз. А чегин кайерден көрсө болот? История. Чек көргөндө время зарядки 25 минута 229 сом кетиптир. Так, жамат, кийинки зарядкага 45% калыптыр, ошо 45% менен келдим. Кайра сайып койдук, азыр бул жактан деле 80 көрүп анан кетебиз. Акыркы зарядкага 57-58% менен келдик примерно. Сайып койдук, азыр 62 болду. Кайра эле 80 өткөрүп, анан кайра жолго чыгабыз. Ушул акыркы зарядка. Ушуну менен жетип келдик. Анан бул 2-3 күн тиги айылда жүргөнгө зарядтап алыш керек. Акыркы зарядканы завершить этип атабыз. 83%. 208 сом болуптур.